Бул жака кирип чыгыш үчүн ушундай эле эски унаалар болуш керек экен да, байке. Жолдордун баардыгы ылай болгондун себебинен, свет жогунун себебинен элдер үй сала албай жатат. Бул жерде 4,5 миң үй бүлө бар. Зору менен фундамент куйдук. Азап. 18-жылдан бери анан тиги инвестор келатат дейт, бул инвестор келатат дейт. Ошентип эле алданып эле келатабыз. Жарандар макбулдугун берүү затка жазып берсе, этаж кура аласыздар, болбосо кура албайсыздар деп эле ачык айтты. Көп кабаттуу үй курабыз дегендер кимдер экен? Чын эле мындай колунда документи барбы? Же жөн эле элдин башын айландырып атабы? Bunun içinde жашайбыз, оокат кечелерибиз бар. Эртең көрсүн, аны баштасын, жериңиз баштасын, аны баштай светтин, суусун, акчасын биз дагы сурап алып туугандар. Жайлоодогудай эле жашап атабыз, ичин тартып алыңыздар бүт. Эмне себептен ушул убакка чейин чечилген жок? Айтып атам го, мен бүгүн бердим, эртең барышат. Эмнелерди кылмай болдуңуздар ушул маселе боюнча? Амансыздарбы көрөрмандар? Биз азыр Семетей конушуна келдик. Конуш дегенде кандай? Бул жаңы түптөлүп аткан жаңы конуш экен. Бул Сокулук районуна карайт. Манас айыл өкмөтүндө дейт. Бул жактан Ош жанагы аэропортко кеткен жолдо. Бул жанында Лесное деген айыл бар экен. Бул жер 2018-жылы трансформация болуп, Абылгазиевдин тушунда, Мухаммедкалай Абылгазиев премьер болуп турган тушунда трансформация болуп, кызыл китептери берилип, толук чекит коюлган экен. Бирок ошондон бери булар жанагы көп кабаттуу үй салабыз деп, анан өз ара эл эки жаат болуп бөлүнүп отуруп, мындай үй салынбаптыр, конуш катары түптөлбөптүр. Азыр ушул маселени ушул айылдын, ушул жактын жер ээлери менен жолугуп, ушул жерди көрүп, маселеси эмне экенин билгени келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз Семетей конушунун тургундары 2018-жылы кызыл китептерибизди алганбыз. Ошондон бери ошо жерлерибизге үйлөрдү сала албай жатабыз. Жолдордун баардыгы ылай болгондун себебинен жамгыр жаагында машиналар кире албайт. Свет жогунун себебинен элдер үй сала албай жатат. Бул жерде 4,5 миң үй бүлө бар. Ошо элдер кайрылып жатат, сиздерден жардам сурап жатат. Манас айыл өкмөтүнүн бюджети азыраак экен. Азыр ошо светке башкаларга жетпейт экен. Свет жерге болсо, жолубузга болсо 2 грейдер менен соляркаларын, шагылдарды төгүп беребиз деп жатышат. Калган светке бюджет жетпейт деди. Ошо сиздерден жардам сурап жатат ушунча эл. Бул жерде 4,5 миң үй бүлө болгону менен ал жерде бир 20 миңдей адам бар. 15-20 миңдей адам бар. Ошол адамдардын баардыгы сиздерге кайрылуу жасап жатат азыр. Көрүп жатабыз, сиздер баардык жерлерде жакшы кылып атасыздар, иш кылып атасыздар. Кайрылгандардын баардыгын муктаждарын чечип берип атасыздар. Ушул элдин баардыгы сиздерге кайрылат. Бизге дагы бир көңүл буруп, ушул жакта келип карап, бир көңүл буруп туруп, ушу светибизди, жолубузду, суубузду бир карап берсеңиздер, элдер үй салып баштайт эле. Канча жылдан бери үй сала албай кыйналып атат элдер. Рахмат сиздерге. Бул жакта эми свети жок болсо, башка шарттар жок болсо деле акырында эптеп үйлөрүн салып башташыптыр. Кээ бирлери фундамент койсо, кээ бирлери минтип үйүнүн үстүн жапканга чейин жетип калыптыр. Азыр ушул жактарга кирип көрөлү. Булар жашап башташтыбы, кантип салышты? Бул жактардан сурап көрөбүз. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшысыздарбы? Бул үй сиздикиби? Ооба. Жакшы, буну бүтүрө эле экенсе, качан баштадыңыз эле салып? 3 жыл болду. 3 жыл? 3 жыл болду. Суу жок. Зору менен фундамент куйдук. Азап. Суу жок, свет жок. Сууну кантип алып келдиңиз? Жол начар. Сууну ушу портер менен ташып аттык. Ага дагы соляркасына акысын берип аттык. Ушинтип ушул эмеге келди, бирок мына шубактардын немелери бүтө элек. Али суу жок турат, свет жок. Жолубуз болсо начар. Жеңил машина кирип чыга албайт. Жамгыр жааганда жеңил машина да келе албай калат. Жана чаң ылайы болуп эзилип кетет. Ак ылай эзилип ушу отуруп калат. Анан бизге ушу таш кум алып келген машина дагы жамгыр жаза кирбейт. Күтөбүз ушу жер кургашын. Бул жака кирип чыгыш үчүн ушундай эле эски унаалар болуш керек экен да, байке. Ато бир кирип чыкканда эле ушундай чаң болсо, Чаң укмуш. Артын машина келсе, артында машина көрбөйсүң.
Чаң. Көрбөзүн чаңдан. Ошого баягы курулуш материал ташып кирген Ташыганга- такси баягы унаалар кирбейт экен да. Келбейт да, анан айла жок мындай машина менен өзүң ташышка туура келет. Ушул жакка деп эле алган окшойт бул машинаны. Ушул стройкага деп эле алгам негизи. Нерсе ташыйын депчи азыр. Такси жалдасаң келбейт экен, жол начар болсо. Биз Семетей конушуна бараардан бир күн алдын Сокулук районунун акими жер ээлерин чакырып, маселени талкуулашкан. Мында элдин көйгөйүн уккан аким бир катар убадаларды берди. Да үй бүлөнүн ичиндеги маселени үйүндө чечип алалы, сыртка чыгарбайлы дейт го, ошол сыяктуу райондо бизге тиешелүү кандай маселе ушул чогулуп, чогуу чараны чечишели, колдон келсе жардам берип чечип берели. Биздин колубуздан келбесе жогору жака кайрып бер деген максатта жолугалы деп силерди чакырып отурабыз. Маякта тартып атабы, көрсөтөбү, президент менен Ташиевке жетеби? Жетсе ушак эле айткым келет. Чын жанагы курултайдагыдай өлө коррупция деген чал бар го, мен деле ушуну айткым келет. Бул Семетейде өлө коррупция. Чын ошол чалдыкындай. Даже андан да кашып кетти. Токмоктогудай кылып ушундай келип разборка кылбасаңар, бул Семетей бүтпөгөн окуя болду. 18-жылы трансформация болгон. 18-жылы элге берилсин. Эң биринчи жолу ушул Кыргызстанда закондуу түрдө документи Адан баштап Яга чейин бүткөн документ. От и до бүткөн документ. И анан элдер эмнеге эки бөлүнүп атат? Эмнеге булар свет, суу деп чырылдап атат? Потому что жер тамга аз киши түшүп алган. Свети жок, суусу жок. Анан муктаждагылар жанагы квартира азыр 40 000, 30 000ден болуп кетти. Москванын эмесиндей, басындай. Анан квартирада жашагандар чыркырап барды. Свет, сууга силер карабайсыңар, потому что аз киши түшүп атат. Калганы этаж деп жүрөт. Этаж болсо, этаж жомок. Биздин лидерибиз Нуркулбайке менен ынак эже Мураталиева, ынак Сулайманов, Нуркулбайке экөө этаж деп. Этажы канча жылдан бери? 18-жылдан бери этаж деп келатат. 18-жылдан бери анан тиги инвестор келатат дейт, бул инвестор келатат дейт. Ошентип эле алданып эле келатабыз. Аякта негизи 4,5 миң кишиге бөлүнгөн. Азыр 3600 киши ошол жерден кызыл китебин алган, туурабы? Мынакей айыл өкмөтү сиз билесиз да, жатка билесиз. Анан биздин лидер 5 киши болчу. 5 киши 2ге бөлүнүп алган. 2ге бөлүнүп алып, азыр соттошуп эметип жүрүшөт да. Ошонусу бүтпөй койду. Эми негизинен баардыгыбыз эле көйгөйүбүз этаж курабызбы, жер үй курабызбы, суу, жол, свет маселе болуп атат. Азыр бул этаж курганга макул болгондор да айтат, жол, свет, сууга дегенге бизге үй курганга мүмкүнчүлүгү жок, ошол үчүн этажга дедик деп атат. Бул биздин жарандарыбыз калгандар жол, свет, сууну киргизип берсе биз ошого макул элек деп атышат. Калганын өзү кылат элек деп. Бул боюнча чындыгында көп маселе көтөрүлүп келген. Мынау этаж кургандар боюнча дагы булар да кайрылып, президентке чейин кайрылган арыздары бар. Губернаторга, башка жерге бүт органдарга кайрылган. Сиз айткан инвесторлорубуз бар, баардыгы куруп берет, баардыгы суу, жол, свет баардыгын чечип беребиз. Бала бакча, мектебин бери чечип беребиз деген алар көптөгөн сунуштар айтып беришет. Бул боюнча картаны дагы тактап чыгып, карта калып кетти. Ошол боюнча азыркы күндө биз эртең менен губернаторда жыйында болдук. Андан кийин азыр барып ынтымак ордо жыйында болуп, азыр ошол жерден бир 5-10 мүнөт кечип келгенде ошол болуп калды. Карта боюнча тактап чыгып, ал жерде 3114 киши ошол жерде кызыл китебин колуна алган азыр. Биз мына ошо этаж курабыз дегенде мына калыстык, мыйзам чегинде нерсени айттык. Этаж курам десе дагы ошол жерде карта турган менчик укугун эч кимдикин тебелеп, бул жак алып коюп, этаж кура бергиле дегенге биздин укугубуз жок дедик. Качан гана ушу менчик ээлери сиздер башка жарандар макулдугун берип затка жазып берсе, этаж кура аласыздар, болбосо кура албайсыздар деп эле ачык айтып сүйлөштүк. Мына этаж кургандарды деле жаман көрбөгүлө, курбайсың дегенди деле жаман көрбөшүбүз керек. Ээн талааны келип, качан эл үй салат, качан келет деп күтүп жүрүп анан аягында чыдамыбыз түгөндү да кой. Үйүбүздү салып баштай берели, эч кимге карабай кандай болгон күндө дагы салып алып, бирөөнүн үйүндө жашаганча өз үйүбүздө жашайлы деп боз үйүбүздү тигип алып мынакей жашап атабыз. Боз үйдө жашап атасыздар. Жайлоодогудай. Жайлоодогудай эле жашап атабыз. Ичин тартып алыңыздар бүт. Жашоо шартыбыз. Жакшы эми азыр чынында эле батирлер деле 20-30 миңден ары да. Андан көрө
Ушул жерде жашап турсаңыздар үйүңүздөр кыйла бүтүп калат деп Кудай буйруса, акчабызга экономия болуп атат. Айына квартплата бергенче улам бир нерсебизди алып ушул жерге келип стройкабызды кылып атабыз. Бир топ эле акчабызга эконом болуп атат, бирок ушу келип кеткенде кичине кыйналып атабыз жолдончу. Ушу жол эметип беришсе эле бизге анан свет кылса эле калган өзүбүз кылып эле өкмөттөн жардам сурабай эле өз эмгегибиз менен эле оокатыбызды кылат элек. Суу деле бирок өтө биринчи кезекте эмес окшойт Сууну аябай деле суу деп өкмөткө тезирээк суу кирип бер дебейт элек. Мына өзүбүз жерди казып, өзүбүз мотор менен суу чыгарып алдык. Таза эле ичкенге чат да. Ичкенге да болот, стройкага да болот экен. Генератор алып келип алганбыз, ошол генератор менен чыгарып стройкабызды кылып атабыз. Ошол бир балам бар, ошол эмеге Москвада иштеди, ошонун күчү менен салып калдык да бул тамды. Анан өзүбүз мен чындыгында эле инсульт алгам, мен мындай оор жумушка иштей албайм. Жолдошум болсо буту сынып калган, ал дагы иштей албайт. Ошол балам бир эле эркек балам бар, ошол салат, чын ошол салып атат. Анын 4 баласы бар. Анан ошо неберелерибиз менен эптеп ушул тамды бүтүп алсак быйыл деп аракет кылып атабыз эми. Газоблок менен куруп атасыздар, Пеноблок бул. Пеноблок бул. Анан азыр өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мына шаарда квартира кымбат. 20 000, 30 000 деп кетип атат. Анан балдар менен албайт, өзүңөр көрүп атасыңар, балдар менен албайбыз, балдары барлар дейт. Мен 4 неберем бар. Анан тиги Москвадагылар Москвадан жашап келди, мына эми квартирага кире албайм, мына бул жерде болобуз, тиякта болобуз, ушинтип атабыз да, балдар менен албайт. Анан быйыл эми аракетибиз ушу, быйыл ушинтип кирсек, свет кирип калса, өзгөчө свет кирип калса жашамакпыз. Эми көбүрөөгүн бүтүрүп калдык эле, жашайт элек. Ошо балдар азыр бул чатырда жашап атасыздар. Чатырда жашайбыз, чатырдын ичинде оокаттарыбыз бар. Балдарыңыз да эле иштеп атабы Москвада? Жок, Москва бүттү. Москвадан келишти, азыр балдарым бүт неберелер. Иш болбой калды Москва. Азыр бунун ичинде жашайбыз, оокат кечелерибиз бар. Бул жакта турат материалдарыбыз бар. Ушундай. Булар неберелерим. Ушундай. Ушинтип жашап бүтүрөлү деп аракет кылып атабыз эми. Күн жылыган эле чатырда алып келип ушул жерде жашабыңдар. Былтыркы жылдан баштап турат бул. Былтыр уже ушундан 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушул жерде жашап салып атабыз да. Кышта да жашадыңыздар же кеттиңиз? Кышындасы кеттик. Өтө суук болгондо уже чыдабайбыз кетебиз анда. Жол боюнча жакында эле түртүлдү. Жолду жасатып өзүбүз сулкап жүрүп, мына улам 3-4 күн болду, түнүндө жасатты, бир сыйра сүрдүрүп койду. Эми ошол жерге могу объездной жолдо асфальттар кырылып, жаңы асфальт салынып атпайбы? Ошол жерден бир мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошол асфальттын кырындысынан алып барып ошол жолго төгүп, биягына, эки жагына. Ошону эле грейдер берсеңер, ошо грейдер ошону жайып берсе, ошол жакшы болот. Жакшы сунуш. Бул боюнча мен анда азыр биздики жанагы биздин территория жанагы аэропорттун жолунан өткөндөн кийин бери жагын карайт да. Биздин территорияга өткөндөн кийин ошол жагын сүйлөшүп беренге аракет кылабыз. Себеби алар Степнойдон бериби? А? Степнойдон бери карайбы бизге? Жок, аэропорттун жолу бар, мост бар го. Мосттон бери жагы биз карайт. Эгер ал боюнча бизге да алардын сунуштары түшүп, мына карьер жол жасаганга ошону бери жагын баштайбыз, таап бергиле деп атат. Анда биз да ошол ультиматум коелу. Ошол асфальтты биз жака төгүп бергиле деп ага да аракет кылып көрөлү. Ошону айта дегенбиз биз. Ал чарасын көрөлү туугандар. Ошону бир анан активисттер да мынакей экөөңүздөр, үчөөңүздөр дайым келиңиздер, дайым кабыл алып, эмне кемчилик болсо келип туруңуздар, мындай өз ара чечип берүүгө аракет кылабыз. Чече албасак, сиздер кайрылган нерсени сиздер катары мен деле кайрылып берем. Муну жасай албай атабыз, райондун мүмкүнчүлүгү жетпейт, айыл өкмөттүн бюджети жетпейт. Ушуга жардам бериңиздер, чогуу эле чукканга мен даярмын сиздер менен. Кайсы жерге болсо чогуу барабыз. Көргөндөн кийин айтабыз, көрбөй туруп көйнөк күч кыйын дейт. Көрүп туруп анан жооп берели. Эми азыр кандай жол мындай, ал жер 335 гектар жер туган. Азыр сен мына жер мындай сөзүп айтпайм. Эми ошо барып комиссия көрсүн, тактап кел, кандай кылып жасайт ошо көрсүн. Эми мындай адамча сиз туган 18 жылдан бери канчадан убакыт өтөт? Эми барып көрүш керек деп жөнөтөсүңөр да. Эми силер азыр турбай керек деп атасыңарбы? Эми туган комиссия барып көрсүн. Азыр эмес, мурун эле керек болчу ошол жер. Эми жөнөтүп, эми комиссия. Мындай. Урмат туган. Эжеке, мындай да. Жок, уксаңыз, ташип барды, угуп туруңуз. Тапшырманы берди, бүгүн баары жасап атат. Мына бүгүн мен тапшырма бердим, уксаңыз. Айтып атам го, мен бүгүн бердим, эртең барышат мына. Айтам го, эртең барып көрүп келсин, ошого аткарсын деп атам.
Мынакей тура түшүшкө да, мындай да тура түшүрсөңөр туугандар, үйүбүздө деле баары сыйкырчык баары бир күндө бүтүп кетпейт. Эртең көрсүн, аны баштасын, жериңерди баштасын, аны баштайын, светтин, суусун, акчасын биз дагы сураналы туугандар. Силер катары кошулуп алып, баралы десеңер баралы, чуркайлы деген жерге чуркайлы, силер тарап бололу деп атабыз. Онан дагы чечебиз. Шона былтыр болсо буякта жашадык. Күзүндө. Ушул жакта жашадыңыз. Жашадык. Күздө жашадык да анан күзүндө баары жаан жаагандан кийин анан уже бияка уже кирип чыгыш кыйын болуп калды да. Күн суук. Ошо менен анан кетип калды анан. Жерде турдук ошо. Вакытынча жашоо салып алып жашап атпыздар да. Жыллап мынтип жашаганбыз. Анан жаз күз келди, анан жаан болду уже кирип чыга албадык да. Эрте жазда кире албайсың. Күз кире албайсың ошо. Койгон болгон жасында эле киресиң, жайында эле. Анан иштейсиң ошо. Баягы жер ылай болуп отуруп да кетеби? Ылай болуп калганда уже машина кирип чыга албайт. Тыгылдык. Чоң машинасы тыгылды баягы. Курулуш материалын ташып атканда ошо кантип алып келип аттыңыздар эмне бул жолго? Ошо тыгылып атат да ошо. Тыгылып, анан сүйрөтүп чыгарып ал өзүнчө бир азап болду да. Заматта өтө турган жумуштар ошо тыгылып атты. Машинасы тыгылып атты. Анан айла жок уже анан токтотушка туура келген былтыр. Эми быйыл уже кайра иштеп атабыз уже. Эми үстүн жапканга даярданып атасыздарбы? Үстүн жапкан. Бүгүн бизге ошо акимияттан атайын комиссия келип, ал ортодо ушул жерди өздөрүнүн иштерин жүргүзүп жатышыптыр. Бүгүн кандай чечимге келдиңиздер? Эмнелерди кылмай болдуңуздар ушул маселе боюнча? Саламатсыздар. Биз деген мынакей айыл өкмөт башчы турат көчө тапшырма берип, бүгүн комиссия түзүп, комиссияга мынакей РСТин жетекчилиги, архитектуранын жетекчилиги турат. Азыр жолдун, светтин канча потребность керек экен, канча электрочубалгылар керек экен, ошолордун баарын азыр проекттерин баарын дайындап, канча сметный стоимость керек экен, канча каражат керек боюнча жол боюнча дагы, свет боюнча дагы, суу боюнча тапшырмалар берилди. Бул биринчи маселе, канча каражат боюнча. Экинчи маселе боюнча ушу элди азыр деген көчө эл келип туруп, хотя бы ушу шагыл жол, грейдер болсо, хотя биз баштай берсек дегенин айыл өкмөт менен сүйлөшүп, азыр грейдерби техника тарабынан, шагыл тарабынан жардам берүү боюнча мынакей айыл өкмөт менен сүйлөшүп тапшырмалар берилди да. Жол. Анан могул жактан, Манас айылы жактан дагы жол ачсак болот деди. Ген планда бар экен деди. Көрдүңүздөрбү ошону? Качан ачылат анда бул жактан? Ген план боюнча архитектор. Архитектура. Келсеңиз мынакей. Оған Жумайкөч, бұл жол боюнча гана көргөзсөңүз. Манас айылы жакта. Көрүнгөндөй болсун да. Көрүнгөндөй. Жалпы 355 гектар түзөт. Анын ичинен жол тротуарлар менен кошо 75 гектар. 75 гектар. Общий 335 гектардын ичинен. Общий 75 гектар тротуар менен жол. Бул жактан жол ачса болобу? Манас айылы жактан. Мына бу жерде каралган. Каралган, Демек, кен планда каралган экен, ошону ачып бересиздерби анда? Бул жактан бизге жакыныраак болот эле кирип чыкканга деп атышат да. Азыр бир эле жол бар турбайбы бул жактан? Жок, мына чоң трассага жол ачылган. Аягынан. Мынакей өзүңүздөр картада көргөндөй 1-2 жол бар экен. 2 жол бар экен, анан ушул аягында анан жана 2 жол боюнча жана тапшырма берилбеди. Ушул жолдун жалпы канча протяженность, канча жанагы узун туурасы, шагыл гравий жол боюнча депчи. Ошондо ушуну дагы кошо кеткиле. Узундугу бияка кошкондо кандай болот экен? Шарт тармактын съемка кылып. Ошо эми эң нескиси түшүндүңүздөр да, урматтуу тургундар, урматтуу жашоочулар, буйруса эми буяк жаңы конуш болот, буйруса жашайсыңар. Анан ушу көйгөй жол, суу, свет болуп атат. Биз деле бюджетте мынакей Манас айыл өкмөт менен сүйлөшүп, Манас айыл өкмөттүн балансына болгондон кийин бул 21-жылы өттү Новопавловка айыл өкмөттүн. Булардын каражаты бүгүнкү күндө өздөрүнүн бюджети жетишпестигине байланыштуу. Ага карабастан мынакей РС менен азыр архитектурага тапшырма берилдик. Ушу жолдордун баарына канча каражат керек экен эртерээк эсептеп бергиле деп туруп, сметный стоимосттар боюнча анан ага жараша, анан деген көчө акимге да болдуңуз сөзүңүз. Анан ага жараша уже каяктан бир каражаттар боюнча иштерди апаруу боюнча иш апарылат деп ойлойм да. Атайын кече акимиятка барганда комиссия түзүүгө тапшырма берген аким өзү. Бүгүн ошо тиешелүү кызматкерлер келип, бул жакты карап кетишиптир. Суммасын эсептешет экен. Эми азыр свет тартканга, столбаларды койгонго канча сумма кетет?
ошо суммасын эсептейт, сууга дагы суммасын эсептелип атат дедиңиз, сумма дагы эсептеп туруп, анан проектisi жасалат экен, мынча каражат кетет экен деп, анан ошонун негизинде жогорку жакка киргизип, каражат бөлдүргөнгө аракет кылабыз деп атышат. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бу жерде жердин аянты чоң болуп атат аябай. 300дөн ашык гектар жер тилкеси болуп атат. Анан берге деген азыр жолун, светин, суусун сметасын баарын проект менен, нормалар менен баарын эсептеп чыгырсын. Анан чыккандан кийин тийиштүү жактардан дагы каражат иштөөгө дайынбыз. Эми эң негизгиси мынакей айыл өкмөт башчы алып кеткенден кийин Сокулук тургуну болуп, ушул айылдын тургуну болуп келатасыздар. Эмнеси болсо дагы биз кандай жумуш болсо дагы эл менен чогуу ушул жерде чогуу тыкыз иш алып барып, маалымат берип, бири-бирибиз менен постоянно кызматташып иштешип туралы, макулбу? Эң негизгиси бизде эмне? Бизде эң негизгиси ынтымак, анан ушуну эртерээк маселени чечип алсак деле деп. Бизге деле ошо Сокулук районуна ушул жерге жол салынып калса, свет курулуп калса, жасалып калса, бизге да көйгөй жарайбы, ушу элдер жашаса жакшы болот деген ниеттебиз да. Грейдер маселеси боюнча чындыгында эми айыл өкмөт өзүнүн грейдери жок болсо айтып убада бере алган эместир. Мен райондук деңгээлде бир 2 грейдер таап бериши менин милдетим болсун. Эгер сиздер саляркасын куябыз деп атсаңыздар. Службалардын баардыгын жөнөтүп берейин дагы. Биринчи кезекте сиздер айтканда жолду бирсе тегиздеп, жерлерди өлчөп көрсөтүп берип, жана кварталга бөлүп берсе, ошол нерсени баштап турсаңыздар, ачык айталы, анан светин бир күндө тартып берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Жанагы акча каражатын чечип берүү боюнча жогору жактарга, мына биз сиздер тарап эле, сиздер катары эле биз деле жогору органдарга кайрылалы. Ошол акча каражатын чечип бериңиз, ушундай болот экен, ошондо светин коелу деп. Анан сиздерге бүгүн мурдагыларды айткандай болуп туруп, эртең бүткөрүп берип, бүгүн карап берели деп туруп, ал жалган айтып коюп, эртең дагы кубалашканды жаман көрөм туугандар. Биз жолу менен тыгылып берели, мүмкүнчүлүк болсо, башка корейлерден бир жардам сурап, шагынчам ылай болгон жери болсо, шагыл таштатып бергенине да аракет кылалы. Айланайын Садыр, камчы. Мына 7 жылдан бери ушу балдар карачы, мына тамсала албай кыйналып келатышат. Ушеке бизге бир жолду ырастап, суу чыгарып, свет берип койсоңор, бизге көңүл буруп, балдарыбыз тамсалып жашашсын, көрүнгөн жерде квартира жүрүп кыйналып атышат. Жардам берип койгула, элге берген жардамдан бизге да жардам берип койгула айланайындар. Силерден суранабыз. Силерге чоң рахмат, кыргыз элинин ишин баарысын аткарып атасыңар. Кыргыз эли ыраазыбыз силерге айланайындар. Эми бизди дагы ошо эсиңерге алып бүтүрүп берип койгула. Апа, сиздин бул жерде канча балаңыз жер тилке алган? Мен 7 балам бар. Батыр энемин. Мен 4төн үй болсо 3өн үйү жок. Бул жерден канча балаңыз алган жер тилке? 2 алган. 2 алган. Өздөрү каякта азыр? Өздөрү Россияда жүрүшөт. Анан эми үй сала берели десе, же жол тегиз эмес, кайга салат? Жолго салып алабы? Барысы тегиз эмес болуп атпайбы? Ошон үчүн бизге жолду тегиздеп берсе, суу берсе, свет берсе, анан үй салып кирип алышат эле да. Этаж салабыз деп 18-жылдан бери жүрүштү. Мынакей. Ошончу жылдан бери уже участокты алгандан бери жок, этаж жок эле, жөн эле салгыла десе, эмдигиче ушунча киши, мынча киши да эмес, мындан көп киши салып алмакпыз үйдүчү. Ал кезде кичине арзаныраак болчу материал дагы. Анан азыр мына тилем житип жүрүп 3 жылдан бери өзүбүз чуркап, ар ким өзү салып баштады. Азыр эми этаж жөнүндө кереги жок да, ал жөнүндө сөздүнчү бизге. Бул жерден. Этаж жөнүндө унутушсун баары тең. Мына этаж деп чуркагандар баары тең азыр үй салабыз деп чуркап жүрүшөт. Этажга дегендер, ишеништен калгандан кийин. Мени таң калтырып атат да, булар айтканда ошол жер бул кызыл китеп болуп берилиптир, кадимкидей эле трансформация болуп 2018-жылы. Анан ортодон бирөөлөр чыгып алып эле бул жака көп кабаттуу үй курабыз, жеке менчик үй курбагыла, үй курсаңар мамлекет буздуруп салат, түрттүрүп салат деген сөздөрдү айтып, анан бул ортодо көп кабаттуу үй курабыз десе, бирөөсү жеке менчик үй курабыз деп талаш ушуга келиптир да. Анан сиз айтсаңыз, бул көп кабаттуу үй курабыз дегендер кимдер экен? Чын эле мындай колунда документи барбы? Же жөн эле элдин башын айландырып атабы? Булар мындай эми, жана өзүңүз күбө болгондой, жана залда да отурушту го, экинчи тарапта отурганда көп кабаттуу курабыз деген жарандардын өкүлдөрү. Булар эми инвесторубуз бар, даяр деп дайым эле бир проектин жасашкан алар чындыгында. Жасаган моюнга алышыбыз керек, жасап койгон, ушундай түшүрөбүз деп түшүрөтүнөр. 335 гектар жерге жасаткан проектисин. Могу жердин баарына жасатып койгон. Баарына жасатып койгон. Анан ушундай курабыз, биздин инвестор даяр. Бир жердин ээсине
76 метр квадраттык квартирадан 2 бөлмөлүү квартира беребиз деп туруп сүйлөшкөн. Анан чындыгында бул жерде туура ошо башында башталган мезгилде элдин баардыгы макул болушкан. Bir kvartiya berсе югары отурбайлы макул кура бергиле анда макул деп көпчүлүк макул болгон себептен булар да ошончо отал инвестор издеп башташкан да. Ана арадан жылдар өтөт, жылдар өтөп өздөрү айтты го жана 2010 жылдан бери жаткан койбой деп. 2010 жылда буларга аэропорт жактан берилген жер. Андан кийин баягы бул жак болбойт, аэропортко жакын болуп калды ал деп кайтарганда замен кылып жерди биздин ат башыдан жерди бөлүп берген дагы 3655 токтом чыгып кызыл китебин алып калган. Өкмөттүн токтом кийин чыкканда ошол китепти гана чечимди алмаштырып бергиле деп гана бизге полномочия берилген. Биз вообще тизмеге же берген жокпуз ал жерге. Ошону гана аткарып атат булар. Ошо 3655тен азыр 3114 кишиге кызыл китебин алып бүттү. Калган жарандар ал элек. Анан ошол жерде кийин мына мөөнөт узарып кеткенде нет биз этажды көп күткөн убактыбыз жок. Жер там сала беребиз деп баштайт. Анан булар эки бөлүнүп баштайт да гана иш-чара талашкан жер там курбагыла биз башында убада бергенсиңер токтоткула бузулат деп иш-чара эле. Мамлекет деңгээлде эч ким бул жерде ошо мамлекеттин атын сатып коркутуп атыптыр. Бузуп салат да ошенткен. Анан бул боюнча биз көп эле жыйын өткөрдүк. Жок эле дегенде 10го жакын жыйын өткөрдүк. Ушул азыркы залда эле 300-400 киши менен да жыйын өткөргөнбүз. Бул жерде ошо жагы инвестор менен деген да жарандар келген, жер тамак салабыз дегендер да келген, этажга салабыз дегендер да бөлүнүп эки жаат болуп жанагында бир айтыш бар токтотконбуз. Жок нерсе деп уйгурабыз деп туруп. Анан инвестор бар деп булар жүрөт, анан биз мына менчик ээсилери уруксат бербей, булар ошол себептен көп токтоп турат. Эми бул мыйзам боюнча мына кызыл китеп алган адам ал ошол жердин ээси. Аны мындай мамлекет бергенден кийин кайра аны мамлекет тартып ала албайт дагы да. Туурабы? Бул ошонун ээси болуп берген конституцияда белгиленген. Анан кийин кайра кызыл китеп кылып берип алып, анан кайра аларды этажга салабыз деген эми келишим бар бекен? Эмне деген инвесторго сиздерге келдиби, көрдүңүздөрбү? Азыр келишим жок булардын. Bir Кытай инвесторубуз бар деп бүгүнкү күнгү сөз. Бүгүн эртең губернаторда жолуктук, ал этаж курабыз менен. Кытай инвестор келет 3-4 күндө, эгерде сиздер макулдук берсеңиздер, биз келет деди. Бирок эгерде биз макулдук кеңеш макулдук берсин, этаж курганга деп алар бизди кыйнап аткан учур азыр мезгилде. Айылдык кеңеш макулдук бер этаж курганга. Эми мыйзам боюнча бирок ага макулдук берейин десе, сиз айткандай, булардын жер ээси менчик ээлеринин үстүнө булар бере албайт. Эгерде ошол жердеги бардыгы макул биз этажга да макулдук берсе, анда этаж курганга кеңеш чечим берсе болот. Бардыгы макул болсо. Бул жеке жаран 3600 балким бир квартал болсо 1,5 миң 1000 киши макул болсо өздөрү бардыгы бир квартал. Анда ошол жерге чыгарып берсек, анда этаж курса болот. Биз аларга түшүндүрүп атабыз. Менчик ээлери менен макулдашып келип, бардыгы макул болсо келгиле, кеңеште эле колдоп беребиз. Этаж курганга деле каршы эмеспиз. Болсун мамлекеттик ишканалар, архитектура, госрегистр, процедуранын бардыгы мыйзам чегинен өткөрүп алып барабыз. Документти алып барабыз. Бирок ошо менчик ээлери макул болсун ага деп атабыз да. Анан булар дагы көп жерге кайрылып этаж курайлы десек, мамлекеттик органдар да каршы болуп атат, жөндөн жөн эле муларга шылтап коюп атат деген жүйөнү коюп атат да бизге. Жөн эле булар макул десе эле кетмейик биздики деп. Анан биз бүгүн акыркы чечим кабыл алганда ошо бир бөлүм кварталын ушул жердин элин тактап туруп, ошону анда алмаштырганга баралы дагы бүт этажга бер жакка которуп, ушул жол менен кетели, этаж курам дегендерге дагы мүмкүнчүлүк берели, жер там курам дегендерге мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Анан бул жерден элдин азыр биз коюп аткан талабы, өзүңүз да күбө болдуңуз. Суусу, жолу, свети деп атат. Эми бул жер 335 гектар жер. Бул жер эми чындыгында бул Новополовка айыл өкмөтүнөн мурда азыр шаары карап кетти. Ошол жердин жарандары барып жайгашкан 3655 киши. Бул Манас айыл өкмөтүнөн 400 гана киши жайгашкан бул жерге. Анан бюджетинен бөлүп берип анан жаскан булардын күчүнө жетпейт. 70 миллионго жетпеген акчасы бар. Корголгон статьясы өзү 55 миллион тегерегенде. 15 миллион менен көмүрү, свети, башка нерсеси менен булар төгөнүп калат. Анан бул жол свет курганга булардын мүмкүнчүлүгү жок. Буну мамлекеттик деңгээлде чечип бергенге биз кайрылып жол светин жасап берели дейли. Булар бизден мурда эми кайрылабыз берди. Ошол нерсени биз мыйзам чегинде кайрылуу кат жазып беребиз. Мындай ошо жагат. Эми мына ушул светин киргизип бергенге, жолун тегиздеп салып берген. Эми мамлекеттин милдети ошол да. Калкка шарт түзүп бериш керек. Мына ушул жерден жер бердик, мына жолуңар салдык, свет киргизип бердик. Андан ары эл өзү кете берет. Ошо. Анан мени таң калтырды ушул маселе эмне себептен ушул убакка чейин чечилген жок? Же жолун салып берип койгон жоксуздар, же свет киргизип берип койгон жоксуздар? Ушул кезге чейин да. Бул кезге чейин мына булар
бизге айтып атпайбы 2010 жылда Новополовка айлыкпында карап турган. Ал жак шарга жер өткөндөн кийин ал жерди бизге же которуп келип, бул жер трансфер болуп кеткенде бул 20 жылдан бери биз китепти алмаштырып баштадык. Китебин алмаштырып берип элек биз азыр айттым го. Бул курулуш башталды, кызыл китеп ал мурдагы Новополовкадан берилген китепти ош чечимин булар алмаштырып азыр берип атат булар. Барганда эле 2 киши ошол жол салып 3 кишиден анда мүмкүнчүлүгү эле жок да чындыгында. Азыр баарын берип бүтүп, баары курулуш башталса, мамлекет деген чечилиш керек. Айтпайм, бюджет мүмкүнчүлүгү чектелүү булардын. Азыр булардын өзүндө 8 айыл бар. 8 айыл жолу азыркы действующий эл жашап аткан жерге дагы булардын азыр каражат жетпей атат да. Ошо мамлекеттик деңгээлде жогору кайрылат. Жол свет эмес, булар курулушка этаж жер үй деп талашып келишкен. Жол свет маселесин көтөргөн булар азыр эле мезгил болду. Булар этаж айтып атпайм, башында айтканда аябай сонун үйлөрдү айтышкан ушундай кылат дегенде баарды макул болуп калышкан да. Макул этаж деп. Анан булар жок, бул жалган экен, курулбайт экен, биз жер тамталабыз деп акыркы эле мезгилде ооба, мен көрдүм ошол адамдар менен бүгүн жолуктук. Жана Ынак Гүлмураталиева, жана Нуркул, Сулайманов дегендер. Ошолор менен жолуктуңузбу? Алар менен мурунку четверг күнү ушул жерде жолукканбыз, кабинетте жолукканбыз. Да 4-5 киши менен жана аялдардан да кошулган. Андан бүгүн ал киши 2 киши, бириси больницада экен, биринин кызы ооруп, чет элге көчүп кеткен экен. Анан ошонун өкүлдөрү 7-8 киши менен губернатор ошолордун өкүлдөрү менен жолуктук. Мен таң калам да, ушул адамдар проектисин бир интернеттен көрүп калдым. Ушул 334 гектар жерге деген проектисин жөн эле мындай Асман шаарында кылып жасашыптыр да. Ошо айттым аян. Баягы биз Асман шаарынын проектисин кылгандай. Бул жол менен ушундай шаар болот, анча-мынча өзгөрүүлөр. Андай шаарды, ошондой шаарчаны курганга бизге инвесторлор мындай Кыргызстан боюнча келе элек да, мындай мамлекет өзү тартып келе элек андай шаарды. Ушул эки жөнөкөй жаран тартып келип, анан мындай ушунча адамдын башын айландырып жүргөнбү деген ой болуп атат да менде. Буларды жөн эле эл жакшы мыйзамына түшүнүгү жок экен, кызыл китеби болуп турса деле сен үй салба десе коркуп отурушат экен, чочуп отурушат экен. Анан кийин азыркы көрсөткөндө конкретный келишимдери жок экен да, туурабы? Ким менен келишим түзөт? Буга чейин Түркиядан келет деп түрктөрдү көрсөтүп, мына инвесторбуз деген экен. Азыр эми Кытайдан алып келебиз деп атыптыр. Эми алып келгенде деле алар кантип иштейт? Мындай эч бир келишим жок, эч нерсеси жок эле. Кантип анан сиздерди кыйнап атат? Булар жүйө келтирген мынтип атат. Азыр бул жерди түшүнбөстүк. Силер биринчиден бул жерге этаж уруксат берсеңер, анан келишим түзөбүз да дейт. Алар этаж курулбаган жерге келишим түзбөйбүз деп атат дейт инвестор. Алардын жүйөсү да. Анан макулдук уруксат берсек, биз жеке жарандын үстүнөн өзгөртө албайбыз да. Алар макулдуу болсо өзгөртөбүз деп атабыз. Анан сиз айткандай мындай булар мамлекет деңгээлде мынагы жанагы кыргыздын жакшы сөзү бар, оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң дегендей. Булар азыр мамлекет деңгээлде кайрылып, ушуну бүт бар этаждарын баарын курабыз деп баарын даяр кылсак, жергиликтүү бийлик каршы болду деп алар жазып атат. Мамлекет менен жазганда алар да чын анда эмес, колдогула кара перле деп алар да тапшырма коет. Жок, булар курбайт, жалган жомокту айтып атат булар. Биз жер угушуп деп азыркы жарандар кайрылат. Анан орто жолдо биз мына жергиликтүү бийлик эле ооруч жүрмүз пайда болуп атат да. Анан буну ошон үчүн бүгүн экөөнө тең мүмкүнчүлүк берели дедик. Экөөнө тең бул же бир квартал тиге берели. Эгерде куруп баштаса, жандагылар ынанса, алар макул болсо ага өтсүн. Анан берки жок, биз жер үй куруп жашай берет дегени алар мүмкүнчүлүк берет, кура берсин дедик. Негизи мыйзам боюнча мындай да, анда кандай болуп калат? Бул жердин статусу айыл. Айыл статусу бар жерлерге көп кабаттуу үй салганга болбойт. Ошондуктан сиздердин айылдык кеңештен уруксат алыш керек да, көп кабаттуу. Анан ошого сурап атабы, айылдык кеңеш уруксат берсин. Ошого сурап атат. Макул, айылдык кеңеш уруксат берсе, анан кийин ар биринин бирден уруксатын алыш керек. Мисалы үчүн азыр ушуну көргөн ушул Семетей конушундагы жер ээлери да түшүнүш керек. Мисалы үчүн азыр бир шаарда ал жерге көп кабаттуу үй курганга уруксат берилген. Анан кээ бир курулуш компаниялары барат дагы могу жерден 2 үйдү сатып алат, бир 30 сотық жерде. 2-3 үй болсо, 30 сотық, 10 сотықтан болсо, болжолдуу түрдө айтканда. Ошонун ээси менен макулдашып, аны көндүрүп сатып алат да, анан ошол жерге көп кабаттуу үй салат. Ошол жердин ээси макул болсо. Булар дагы азыр ошондой болот экен. Эгер көп кабаттуу үй салгың келсе, макул бар, ушул үйдүн ээси менен сүйлөш,
ага батир берем дейсиңби, акчалай берем дейсиңби, ошол макул болсо ошол кызыл китебин өткөрүп алып туруп, анан кийин багытын өзгөртүп көп кабаттуу үйгө. Анан кийин сал деген талап болуп атат. Ошондой болуп атат. Сен туура эле. Эч ким бул жерде азыр жеке менчик үй салса, аны барып бузуп салбайт. Бул мамлекет тарабынан берилген жер. Андай кыла албайт. Туура эле айттыңыз. Эч ким бузуп кое албайт. Бул өзүнүн менчиги. Ошол себептен биз айтабыз да, алардын макулдугу болсо уруксат беребиз деп. Макулдугу болбойт деп атабыз. Ошол кезде буга чейин мына өзүңүз жана күбө болдуңуз. Бул Семете коомун түзүшүп, Семете коому. Ушул кезге чейин өздөрүнүн жетекчилери аркылуу ушул жолду баардык инфраструктурасын биз өз жасайбыз жана инвесторлор аркылуу деп келишкен. Мына жакындан бери жана экинчи тарап айткандай, булар биз ишенбей калдык, уже үй сала баштадык депчи. Мына ошондон бери мына жол маселесин көтөрө башташты. Буга чейин ошол инвесторлор келсе, шаар курулат деп коомдун жетекчилери өздөрү Семете Интер ошентип келишкен. Баарын биз өзүбүз жасайбыз буну, городок болот депчи. Жана өзүңүз айткандай аябай кооз эмесин көрдүм дедиңиз го. Анан булар ошол иш чара ишке ашпай калат окшойт деп экинчи тараптын бүгүнкү күндө көйгөй көтөрүп аткан ушул эми жол деп. Эми ошондо мондай деген атасызбы? Буга чейин ошолор көп кабаттуу үйлөр салабыз, инвесторлор жол, свет, суусун киргизет деп жүрүшкөн. Ошодон улам биз аралашкан эмеспиз, мындай инфраструктурасын түзүүгө аракет кылган эмеспиз. Жок, андай эмес, ал максатта эмес. Мен сизге толук айтып берейин. Ошентип жүрүшкөн, анан биз жыл сайын жана салам дейм, могу жолдорго немесин сызып, жана границасын немеден жүргүзүп берип жүргөнбүз. Ким азыр келип салам дегендер болсо депчи. Кыланыңдар буларга. Бүгүнкү күндө эми булар көпчүлүк масса үй салабыз дегенге байланыштуу эми жана шагыл жолдордо керектүү жерде төшөп бергиле деп атат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чүйдө бүт ошо бийлик жетекчилерин чогултуп аябай катуу зекиди. Анан 3 күндүк убакыт берем, ойлонгула, иштей албасаңар кеткиле, чечим чыгарып алгыла деди. Сиздер кандай кетейин деген оюңуздар жокпу же дальше ошол ыргакта иштейин деп атасыздарбы? Негизи азыркы ыргак жакшы болуп атат да. Чындыгында кызмат кылып ушул мезгилде мамлекеттер бүт бар мүмкүнчүлүк түзүп берели, эли кызмат кылып берели деп атат. Акыркы мезгилде ошо сиз айткан зекиген мезгилдеги статистикалык көрсөткүчтөрдү айтып өттү. Мамлекеттен эле канча акча каражат кандай бөлүнүп атканын. Ошону максаттуу пайдаланып берсе, аябай жакшы жумуштар болот да. Эми азыр биз колдон келишинче таза, акыйкат элге кызмат кылып бергенге даярбыз да. Бирок биз мамлекет кызмат деген биз солдатпыз. Кайсы бул кызмат эч кимдики түбөлүк эмес. Кайсы күнү бошоп турган болсо биз даярбыз. Бирок азыркы күндө биз иштеп, толук иштеп бергенге даярбыз. Сиздин оюңуз кандай? Биздин оюбуз андай 3 күндө тиги Кыдыршаев айткандай. Жок, биз иштейбиз деп келгенбиз, иштейбиз. Ал иштей албаган чабал өзүнүн ишинде кемчилик бар кишилер гана коркоктук кылып качпаса билбейм. Жумушту мамлекеттин милдетин алган айын аягына чейин иштегенге биз даярбыз.